Кээ бир министрлер бар. Пока бир кол коюш акча алмайын, взятка алмайын бир нерсеге. Кол койбогон министрлер дагы бар. Муну да ачуучундукты бетке айтышыбыз керек да. Ошондон барып улам коррупция уланып атат. Анан кумтөрдүн алтыны күнүнө 125 килограмм алтындан суткасына алтын алат да ошол жерден. Эсептеп көрсөң 2 миллионго жакын доллар. Анын баары каяка кетип атат. Мен мурдакы бийликтин убагындагы материалдардын баарын топтодум, муну берем. Именно ушу Феликс Шаршембаев сизге, Курманбек Салиевичке мынакей мен жөнөтөм. И плюс еще депутаттардын ар бирөөнө ушул материалды берем. 100 листтен турган материал. Мен айтайын дегеним, мурдакы Созовдун депутаттары комиссия болуп текшерген да Кумтөрдү. Ал жерде ошол эле биздин урматтуу аксакалыбыз Турдакын Усубалиевич дагы бар. Өзү председательствующий болгон. Бүт фактылардын баарын выявить этип чыккандагы, бирок ачыкка чыгарган эмес анычы. Ачыкка чыгарган эмес. Бул эмне жөнүндө айтып атат? Бул деген сөз өзү ошол убагында анын дагы оозун жаап койгон. Же болбосо сүйлөшүп баягынын акырын убагында басып койгон деп мен түшүнөм да ошондой деп. То есть Кумтөрдүн алтынын баарын бүгүнкү күнү дагы алып чыгып кетип атат. Биз Кыргызстанды жеке эле Ысык көлүнүн областын эмес, Кыргызстанды ушу Кумтөрдүн алтыны менен эле багып койсок болот. Бардык жанакы социальный жетишпегендиктерди социалдык жактан, башка жактан жетишпегендиктердин баарын ошол алтын менен жапсак болот да. Буган бир пример кылып айтайын, мына жыл сайын Ысык көл областына 50 миллионго жакын сом берилет. Бая Ысык көл областынын инфраструктурасынын өнүгүү боюнча деп Феликс Шаршембаевич. Мурдагы жылы 55 миллион бөлүнгөн экен. Бир мынакей же жазгы талаачылыгына жардам берилген жок ошол акчадан. Же болбосо ушул социалдык жагынан өнүгүп кеткен жок да. Мына ошол кезде Шайлиева губернатор эле Чолпон атанын ортосуна 28 миллионго бир детский площадка курдум деп жасайт. 3 миллион сом кетпейт ошол жерге. Мына азыр ишенбесеңиз барып комиссия түзүп карап көрүңүзчү, 3 миллион сом менен бүтүрчү жер да. Ошол жерге 28 миллионду салып туруп ошону жеп койгон. Ушул комиссиянын мөөнөтүн 3 айга узартып бергиле. 30 сентябрда кайра жогорку кеңешке ушундай эле отчет менен чыгалы. Канча экономикалык ущерб келди Кыргызстанга, канча экологиялык ущерб келди, кайсы эшматпы, ташматпы же канадалык ишкерби камалды, кимиси канча суммадагы акчаны кусту. Ушундай деп атабыз да. Садыр Нуркожоевич, сизге конкреттүү 2 суроом бар. Буга чейин депутаттык 2 комиссияга мен катышып
кийин жиркенип чыгып кеткенмин. Siz kolunuzdu жүрөк коюп туруп ант бериңизчи. Ушу комиссияны аягына чейин чыгарасызбы? Мен сизге абдан ишенгендиктен айтып атам да, Садык. Эгерде Карганбек Садыкович, эгерде токтом кабыл алып берип, бут тозбостон жардам берсеңиздер, мен аягына чейин чыгарам, мына жүрөккө коюп туруп колумду айтайын. Эгерде мен бир зыян келтире турган болсом, керек болса атып да койсоңор болот. Мен распискада жазып берем керек болса. Мен аягына чейин чыгарам деп турам мен. Эгерде силер колдосоңуздар. Садыке Азамат, мен ошон үчүн сизге эртең менен кирип сөзүңүздү угайын деп анан стенограмма үчүн берип атам да. Мына сиз айттыңыз 117 килограммдан күнүнө топтоп аткан алтынды колуңуз менен кармап көрүп, анан атайын ошо бизге көрсөттүңүз. Бул чындыкта туурабы? Туура. Мен эсептеп көрдүм. Эгерде 117 килограммдан алтын күнүнө куюлуп аткан болсо, бул деген 1.377.580 унция болот да. Анан лондонский биржа менен среднем 1500төн эсептегенде 2 миллиарда доллара день. Жок, андай эмес. 2 миллиард эмес, миллион болот да, ошондо 100 килограмм алтын. Жок, мен 1 жылдыгын айтып атам. 1 жылдыгын айтып атасыз. 1 жылдыгын айтып атам. 365 күнгө көбөйтүп туруп айтып атам. Эме элдин кулагына күмүш сырга деп атам да келечекке. Анан сиз айттыңыз 33 эсе жанагы химикаттар, ядовитые вещества 33 эсе превышает дедиңиз. Бул туурабы? Туура, булардын экологиялык паспорту боюнча 180 мышыяк жана менин касиеттүү нарыным көздөй агып аткан суунун баарында мышыяк 22 эсе көп дедиңиз. Туурабы? Туура, бул Казакстандан келген результат. Рахмат. Топурактын составында, топурактын. А сууда 2 эсе, 3 эсе, 8 эсеге чейин көп. 5-күнгө узартабыз деп чечим кабыл алганбыз. Урматтуу депутаттар, добуш бергенбиз, танапиз. Жума күнү жолугабыз. Башка сөз эч кимге берилбейт. Сөздү бардыгы сүйлөдү, айта турган айтты, чечим кабыл алайлык. 2. Урматтуу Канат Кырканович, уже добуш берүүгө өтөбүз азырчы. 2 вариант бар, 2 долбоор бар. 2 долбоор токтомдун. Биринчиси Садыр Нуркожоевич Жапаров даярдаган. Экинчиси 3 комитет жыйынтыктап бардык дебейин 4 фракциянын пикирин бардык ошо даярдаган долбоорлорду эске алып туруп макулдашылган долбоорду чыгарган. 2 долбоор. Мен биринчисин азыр дош коем. Биринчиси Садыр Нуркожоевич Жапаровдун варианты долбоору. Урматтуу депутаттар, комиссиянын Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду кумтор боюнча дош коем, дош бериңиздер. Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду. Макул 35, каршы 45, өткөн жок, бардыгы 80. Эми экинчи долбоорду дош коем. Үчүнчү микрофон. Эме, капстан тиги за возвал, мен против болчумун. Стенограмма түшүндүк, жазып коебуз. Бир дош каршы. Урматтуу депутаттар, экинчи комитеттер тарабынан даярдалган макулдашылган долбоорду дош коем, дош бериңиздер. Макул 67, каршы 11, барды 78. Долбоор кабыл алынды. Садыр Нуркожоевич, сизге дагы чоң рахмат, комиссиянын мүчөлөрүнө чоң рахмат. Бул маселени ушул комиссия иштеп чыгарды. Жакшы иш болду. Ушу токтом менен түзүлгөн комиссиянын дагы жогорку кеңеш тарабынан көзөмөлгө алынып, будан нары комитеттер дагы Садыр Нуркожоевич, Кудай буйрса өзүңүз дагы бул комиссияга киресиз, Кудай буйрса. Жумушун жакшынакай алып келгиле. Эл күтүп атат, депутаттар да күтүп атат. Сөз сизде. Рахмат, урматтуу депутаттар, айрыкча колдоп берген депутаттарга чоң ыраазычылыкты билдиремин, комиссиянын атынан жана өзүмдүн атымдан. Экинчи, сиздер кабыл алган азыркы токтом, бул бая ууруларга эле, ууруларды жиберген болдуңар да, бар ууруну кармап кел деп. Мен дагы бир фактын айтып коеюн, мына заместитель министра Аселетко 13 декабрь 2010 жылы жанакы фабриканын ичинде мыйзамсыз курулган печкага
Диги активдештирилген көмүрдү күйгүзүп ийип, андан алган алтынды уурдап кетип атканга уруксат берген. Мына ушуну иштете бергиле деп мынакей. Анан ушундай министрлер, зам министрлер контрабанданын уурдап аткандын башында турганда силер ошолорго тапшырма бердиңер да. То есть ууруларды кармап келеле деп ууруларды жиберип атасыңар. Чоң рахмат. Мен бул комиссияга баш тартам, кирбеймин. Урматтуу төрага, мындан ары ишиңерди кыла бергиле. Эгерде комиссия жардам сурап келип, кимге кандай документтер бар болсо, бар экенин сураса, биз бергенге даярбыз. Рахмат. Жардам бериңиз. Бул Кыргызстан үчүн, эл үчүн керек. Андан комиссияңыздагы бардыңыздар, депутаттар, бирок ууруларды кармап кел дегенге бул кошула албасам дагы, бирок көзөмөл кылабыз. Ушул жылдын 15 февралында өзүңүздөргө белгилүү 80 депутаттын добушу менен комиссия түздүрүп, мен 4 ай бою ушул кумтөр алтын кениндеги болуп аткан проблемаларды иликтеп чыктым. 20 июнда отчет менен чыктым, өзүңүздөр билесиздер. 27-синде добуш берүү күнүндө каникулдун алдында колдоого ээ болгон жокпуз. Аны эми ар ким депутаттын өзүнүн баягы диги добуш берүүсүн биз эч убакта сен мындай добуш бердиң же тигиндей добуш бердиң деп буларды сынга ала албайбыз. Бул маселе өтпөй калды. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ушу каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000 Эми мындай да, урматтуу депутаттар, чындыгындай ачуу болот. Угуп туруңар. Уккула. Урматтуу депутаттар, танапес саат 4-тен 15 мүнөт өткөнгө чейин танап. 3-үнчү микрофон. Урматтуу төрага, процедура боюнча менин толук акым бар 2 мүнөт сүйлөгөнгө. Андан сырткары 15 мүнөт лидер фракция катары мен толук укугум бар. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Экинчиден, Ирина Карамушкинага эгерде кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Ошон үчүн, урматтуу Асылбек Шарипович, сиз калыс алып барыңыз. Менин мыйзамдуу укугумду эч кимдин тебелегенге, президенттин дагы, премьер-министрдин дагы, спикердин дагы эч кандай акысы жок. Бул менин мыйзамдуу укугум. 2 мүнөт процедура менен сүйлөгөнгө акым бар. 15 мүнөт лидер фракция катары сүйлөгөнгө акым бар. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулағыңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Мына мен сиздерге момдай эле айтайын. Мекендештер, бийлик мени коркутабыз деп убарада. Мен коркпоймун. Эч убакта коркпоймун. Менин кылган ишим таптаза. Бүгүнкү күндө бир туугандарымдын магазинин, заправкасын, ар бир үйүнүн салган документтерине чейин жиберип, бардык бийлик органдарын жөнөтүп атат. Бирок мен сиздердин алдыңыздарда айтып коеюн. Менин бир дагы бир тууганым мамлекеттик чиновник болуп иштебейт. Мамлекетке бир тыйын зыян келтирген эмес. Ошону менен мен бүгүнкү күндө коркпой, ушул бийликтин ажыдар болуп, куйругу 5 метр өсүп кеткен бийликтин кемчиликтерин баарын ачык айтып чыгарып отурам. Мындан ары да коркпойм. Урматтуу калайык калк, биз кыргыз мамлекети бүгүнкү күндө мына 3 миллиард доллар сырткы карызыбыз бар. Ар бирибизге бөлгөндө 3000 долларга жакын акчага туура келет. Эмне үчүн биз ушул карызды мойнубузга илип, бизден кийинки бала, чака, небере, чөбөрөлөрүбүзгө чейин мойнубузга илишибиз керек. Өкүм чыгардык деп коесуңар ким билет. Мына генералдык прокурор Аида Салянова бет жоктук кылып туруп өзү алмаштырып атат.
ошол бүт мыйзамдарды контролдоп отурчу аял ошолчу. Bir gün şu tergөө organдарында эң болгондо ушу жөнөкөй мындай оперативник следователь болбосо да оперативник болуп иштеген эмес. Мына Кыргызстанды башкарып аткан ген прокурор. Ошонун заказы менен эми силер дагы бир нерсени аткарабыз деп отурасыңар. Аткаргыла. Бирок тарых алдында жооп берериңерди унутпагыла. Мурда Феликс Кулукту соттогон, Исмаиловду соттогон, жана башкалар соттогондор наказание албаган үчүн ушу сот прокурорлор ойлоп атат. Ушулар деги ушинтип кое берсе керек, революция болсо да бизге тийбейт экен, баары калат экенбиз деп. Жок, андай эмес. Хадисте дагы пайгамбар айткан. Сени кимде ким кандай жазага тарткан болсо, сен өч алыш үчүн ошондон ашырба. Биз ашырбайбыз, бирок биз кандай кордук көрсөк ошончолук кордук көргөзөбүз. Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30-чу беренеси аркылуу, 3-чү 4-чү беренеси аркылуу, 28-чи беренеси аркылуу 295-чи беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын курамы жок болгондуктан акталышсын. Ma'qul, rahmat. Ma'qul, davay. Садыр Нуркожоевич, алгач сиздин эркиндикке чыгышыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат. Соттордон ушундай бир акыйкат чечим чыгарарын күттүңүз беле, деги эле бул күн сиз үчүн мындай күтүлбөс күн болду болуш керек деп эсептеп атам да. 21 жылдан бери бүгүн биринчи жолу ушу сот системасында деги эле Кыргызстанда чоң бурулуш жасаган ушу кечөгүнкү сотторго ыраазычылыгымды айтамын. Булар сот системасында кечөө революция жасады десек болот да. Эми мындан ары ушул соттордон биздин бүтүндөй Кыргызстандагы 450 сот ушулардан үлгү алып, жөн эле үстүнөн түшкөн заказды аткара бербестен мыйзам чегинде адилеттүү чечимдерди чыгарса, мындан ары ушу сот системасы эл каалагандай оңолуп кетет деп ишенемин да. Өкмөттөрдө эми 3 айдагы срок берилди. Дагы бир жакшы келишим түзүүгө, дагы бир жакшылап карап чыгууга. Мындан аркы кадамдарыңыз кандай болот? Былтыр 1 жыл мурун 20-июнда сессияда докладымда да айтып чырылдаганмын. Сиздер жакшы билесиздер. Давыдов мөңгүсү көчүп келатат бери карай. Жолундагынын баарын талкалайт деген болчумун. Мына 1 жыл жетпей талкалап атат баарын. Көрдүңүздөр. Катастрофа жүрүп атат экологиялык. Андан сырткары озеро Петрова бар. Петров көлү бар. Ал болсо хвостохранилищеден 100 метр бийиктикте, эгерде тигинен алганда 100 метр бийиктикте, мындай узунунан алганда 3 километр, 5 километрге чейин жогору жагында турат. Хвостохранилищенин көлөмү болсо 360 гектар жерди ээлейт, тереңдиги 35 метр, жалпы количествосы 100 миллион тонна сианид жатат ал жерде. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 98-жылы Барсконго 2 тонна сианид кулаганда Барскондун эли кырылып калаздаган. Бардыгын 15 күнгө ошол Чолпон атага көчүрүп келип, анан сианид төгүлгөн жерден баштап сууну тазалап, хлорлоп, көлгө чейин агызып келип туруп, анан кийин тазалагандан кийин кайра көчүрүп барып койгон элди. Бул 2 тонна сианид кулаганда ошондой болгон. Азыр болсо Кумтөрдө 100 миллион тонна сианид жатат. Сианидтен башка дагы ошол жанагы хвостохранилищеде 10го жакын химикаттардын түрлөрү бар. Ошонун бардыгын эгерде Петров көлү жарылып кетүү коркунучунда туруп атат бүгүнкү күндө. Эмне үчүн дегенде, ошо 15-20 жылдан бери жардырып, бай алтынды казып алып атып, ошо жардыруудан учкан чаң химикаттын баягы составтары барып ошол жерге түшүп, ошол жерден анан эрип, баягы муздан турган стенада, ал жерде диге көлдө дамба жок эч кандай. Ошол стенасы эрип отуруп, муз жукарып кетти дагы, бүгүн уже баягы жырылып кетүү коркунучунда туруп атат. Аны дагы чара көргөн эч ким жок муну. Биздин өкмөт болсо муну басып да барбайт экен. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, 1 жылдан бери каралбай жатат. Канадалыктарга баары бир экен. Баары бир деген себебим, алар биздин жашоочулар эмес, биздин граждандар эмес. Эртең кокус катастрофа жүрүп кете турган болсо, бирден чамаданын алат дагы учуп кетет.
Биз кыргыз эли жалпы бардыгыбыз Казакстан менен Өзбекстандын алдында жооп беребиз. Эмне үчүн дегенде, ошол Петров көлү жарылып кете турган болсо, хвостохранилищени жууп барып туруп Нарын дарыясына куят да. Нарын дарыясы менен ылдый агып отуруп, Нарынды бүт талкалап, керек болсо ошол ударга, ошонун ударына Токтогул кеси дагы, Крупсай кеси дагы чыдабайт. Экөөнү тең жырып отуруп, Фергананын жарымын алып, Сыр дарыяга куят да, андан ары барып Арал деңизине барып токтойт. Мына ушундай коркунуч туулуп атат. Жеке эле өзүбүздүн Кыргызстанга эмес, Өзбекстан менен Казакстанды кошо травить эткен атабыз да. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарга белгилүү болгондой, чет өлкөлөрдө жүргөнүмө 3 жылдын жүзү болду. Массалык маалымат каражаттарында Садыр Жапаров качып кетти, келе албай жүрөт деген сөздөрдү менин тырмакчадагы досторум көп жазышчу болду. Кыргызстандан бир тууган инимдин ден соолугуна байланыштуу чет өлкөгө чыкканга туура келген. Ошол мезгилде Кыргыз Республикасынын баш прокуратурасы мени чет өлкөгө чыгууга тыюу салып койгондуктан, аталган органга кат менен кайрылып, алардан уруксат кагазын алып, Кыргызстандан официалдуу түрдө башка мамлекеттерге жол тарткан. Ошентип, Кыргызстандан чыгып кетип, кыялданып башка мамлекеттердин кооздугуна суктанып жүрүп албастан, Кыргыз элинин келечегине, жаш муундарга, жаратылышыбызга чоң зыян келтирип жаткан кылым аферасы деп аталган кумтөр маселесин эл аралык сотко берүү максаттарымдын бири эле. Бул иш бир жылда чечиле калчу маселе болбогондуктан, аракеттерибиз абдан көпкө созулуп, бир топ кыйынчылыктарды, ар кандай тоскоолдуктарды жаратып, татаал жолдорду басып өттү. Негизинен бул маселени президентибиз, өкмөтүбүз же парламентибиз көтөрүш керек эле. 5 жылдан бери кылдат карап чыкпай, өлкөдө маанилүү маселе экенине көз жумуп, эч нерсе колдорунан келбеген таризде аргасы жоктой алакан жайып келе жатышат. Мамлекеттин иши деп карап отурбастан, кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн кылым аферасы деп аталган кумтөрдүн баардык иш кагаздарын даярдап, эл аралык соттордо иш алып барган юридикалык мекемени жалдап, келишим түзүп, кумтөрдү илгертен бери бүгүнкү күнгө чейин иштетип келишкен Камбеко, Сиабеко, Центера Голд компанияларын биздин өлкөбүзгө коррупциялык жолдор менен зыян келтиришкендиктери үчүн жарандык жана конституциялык укугубуздан пайдаланып, Центера менен Кыргыз мамлекетинин ортосундагы келишимдерде көрсөтүлгөндөй, коррупциялык жана юридикалык жактардан пикир келишпестиктер болсо, сот иштери Кыргызстанда эмес, түздөн түз эл аралык сотто каралат деген пункттарына таянып, колубузда турган фактылардын негизинде Үмүт коомдук фондунун атынан Кыргыз мамлекетине 3,5 миллиард доллар төлөп берүүлөрүн талап кылып, эл аралык сотко берүү үчүн келишим түздүк. Алсак, бул 3,5 миллиард доллар биздин өлкөгө келтирилген өтө чоң коррупциялык зыян болуп эсептелет. 1992 жылы биринчи келишим түзүлгөндө эле фабриканы куруу иштери үчүн ар кайсы банктардан 476 миллион доллар кредит алышып, жарым акчасына фабриканы курган. Ал ортодо 176 миллион долларды ошол мезгилде эле жеп, кымырып, ыңгайын таап капчыкка салып кетишкен. Буга далилдер толугу менен кагаз жүзүндө колубузда турат. Тактай кетсек, алынган кредит 476 миллион доллар толугу менен кийинчерээк алтындын эсебинен жабылган. 176 миллион доллар дароо мамлекетибизге ошол мезгилде эле зыян болгон. Баарын майдалап айтып отуруштун кажети жок. Себеби 25 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейинки коррупциялык далилдери толугу менен эл аралык сотко берчү доо арызда такталып, аныкталып, көрсөтүлдү. 3,5 миллиард доллар зыянды биздин колубузда болгон гана далилдердин негизинде эсептеп чыктык. Балким мындан да көп сумма болушу мүмкүн. Анткени текшерүү убагында көптөгөн документтерди, келишимдерди жашыруун сыр деп бербей коюшкан. Дагы тереңирээк текшерсек, мындан да көп сумма чыгат. Бул эми кийинчерээк жасала турган иш. Экологиялык зыяндары болсо 100 миллиарддаган долларларды түзөт. Так суммасын качан гана мүмкүнчүлүгүбүз болгондо, биздин бийлик тараптан бут тоспосо, адистер менен биргеликте эсептеп чыгабыз. Бул иш Кудай буйрса келечекте жасала турган иштер. Экологиялык зыяндын көлөмүн эсептеп чыгып, доо арыз менен экинчи жолу эл аралык сотко кайрылабыз. Анткени азыр билинбеген менен талкаланып ордуна кайра келбеген жаратылышыбызды, 1000 жылдык мөңгүлөрүбүздү эч качан калыбына келтире албайбыз. Кенебестик кылып олтуруп, жаратылышыбызды таптакыр талкалатып алганбыз. Биздин өкмөт кече жакында экологиялык зыян келтирген үчүн деп
Центераны 7 миллиард сомго доого жыгылмыш болуп, элди дагы бир жолу алдап коюшту. Колубуздагы далилдерге таянып эсептеп келсек, экологиябызга келтирген зыян 7 миллиард сом эмес, эң аз дегенде 7 миллиард долларды түзөт. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабастан мекенчилдик сезимибизди ойготолу. Кыргызда баштаба, баштагандан кийин таштаба деген кеп бар. Мамлекетибиздин келечеги үчүн баштаган ишимди аягына чыгарганга болгон күч аракетимди жасайын. Бул иш аягына чыгыш үчүн бир аз убакытты, талаш тартыштарды талап кылат. Албетте, элдин эмес, өз капчыгын ойлогон атка минерлер тоодой тоскоолдуктарды, ар кандай пикир келишпестиктерди жаратышат. Мамлекетибиздин жана 6 миллион калкыбыздын кызыкчылыгын коргобостон, тигилердин кызыкчылыгын колдогонго түшөт. Бийлик өзүнүн карамагындагы телекөрсөтүү, массалык маалымат каражаттардан элдин көз карашын теңирден тескери тарапка бурушат. Мени жамандатышат, Акаевчи, Бакиевчи дешет, кумтөр токтоп калса пенсия, пособия бере албай калабыз деп коркутушат. Себеби биздин көптөгөн атка минерлердин жеке кызыкчылыктары жана ал жакта өздөрүнүн бизнестери бар. КТРдан адамдын оюна келбеген каралоолорду кылышы мүмкүн. Кийин келип жеке кечирим сурап коюшат. Аны жалпы кыргыз элине көрсөтүшпөйт. Сот отурумда КТРдин башкы директору Кубат Оторбаев суралды, бирок ал суроолорго оңдуу жооп бере албай жатты. Бул материал 13-14 октябрда эфирге чыккан экен. Анан ал маалыматтарды ошол интернетке чыккан материалдардын негизинде беришкен экен. Эми мунун баары саясат чындыгында. Рахмат. Кече күнкү соттун жүрүшүндө суроолорго так жооп бере албагандыктан кайра тактоо зарылдыгы менен чакырылган КТРдин башчысы Кубат Оторбаев суралды. Вы тогда должны были хотя бы сказать, что это непроверенная информация. Биз айттык ошондо. Не проверен. Вы так не давали. Ичинде бар ошончо, текстин ичинде бар. Мында бизден чектелип кетти деп эсептейбиз. Бул көрүнүш айдан ачык, айтпаса дагы түшүнүктүү. Мындай көрүнүштүн дагы 90-ын колдонушат. Ошондуктан кыргыз эли бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, Кудайдан ийгиликти эл тарапка бере көр деп тилешибиз керек. Урматтуу кыргызстандыктар, бул ишке мамлекеттик ишкер болобу, атка минер болобу, же катардагы жарандар болобу, ыркырашпай, ынтымакка келип, элибиздин келечегине кайдыгер карабай, ар кандай бут тосууларга каршы туруп, жарандык жалпы милдетибизди так аткарып, жардам берүүңүздөрдү өтүнөм. Мындан ары кумтөр элге өтсүн деп митинг, пикеттерди, ар кандай акцияларды уюштуруунун эч кереги жок. Себеби кеч болуп калды. Андан көрө кумтөр иштеп турушу керек. Ошондо гана биздин доо арызда көрсөтүлгөн сумманы төлөп бере алышат. Биз мыйзамдуу жолдор менен гана жеңишке жетишибиз керек. Эң негизгиси, мындан ары ошол жакта жаткан калдыктарды Орто Азия элдерине өмүр бою коркунуч келтирбеш үчүн коррупциялык, экологиялык, экономикалык жактан келтирилген чыгымдарды төлөтүп алышыбыз керек. Анткени кумтөр токтогондон кийин ар кандай катастрофаларды алдын алуу, коркунучтардан сактануу иштерине колдонбосок, башка акча булагыбыз жок. Себеби ал жакта коркунучтардан сактануу үчүн гана жылына 35-40 миллион доллар жумшалат. Кумтөр токтогон күндөн баштап бул иштерге биз өз чөнтөгүбүздөн акча чыгарып баштайбыз. 1000 тонна алтыныбызды алдырып жибергенибиз аз келгенсип, кенебестигибиздин айынан баарынан куру жалак кала беребиз. Референдумдан кийин жанагы кумтор боюнча маселенин баарын көтөрөбүз. 1000 тонна алтын итбекер кетип калды. Ошо кредит алып атабыз. Ошо алтынга салмак керек болсо жолдун баары. Убакыт өтүп кеткенден кийин биздин айтылган арманыбызды, аккан көз жашыбызды, кумтөрдүн айтып бүтпөгөн калдыктарын кимге айтпайлы бизди эч ким эч качан укпайт. Анткени азыр алтынды күркүрөтүп, миңдеген тонналарды казып алып кетип жаткан Центера компаниясы белин бууп, этек башын жыйып кетип калган болот. Урматтуу кыргызстандыктар, эмне үчүн биз келечек муунга талкаланган жаратылыш, калдык, моюндарына миллиарддаган карыздарды калтырышыбыз керек. Бүгүн миңдеген тонна алтындарды казып жаткандардан тырмактай пайда көргөнүбүз менен алар биздин элибизге түбөлүк коркунучта турган зыяндуу калдыктарын таштап кетишип, биз талкаланган жаратылышыбыз менен кала бере турганыбызды эч качан унутпашыбыз керек. Урматтуу эл журт, сөзүмдүн акырында суранаарым ар бир облус, район, айыл аймактарынан жарандык активисттер эл аралык сотко берилген доо арызды колдоо иретинде кол топтооңорду өтүнөм.
Биздин милдет элдин колун топтоп бериш. Калган чыгымдын баарын эл аралык компания өз мойнуна алат. Кийин өндүрүлгөн сумманын 30%-ын алышып, өздөрүнүн эл аралык сотко кетирген чыгымдары жана эмгек акыларын толуктап алышат. Кыргызстан тарап бир тыйын чыгым кылбайбыз. Менин башкалардыкындай ар бир айыл өкмөттөрүнө эмгек акы төлөп, кол топтоо үчүн активисттерди олтургузуп койгудай миллиондогон акчам жок. Ошондуктан активдүү жарандарыбыздан суранарым, ар кимиңиздер өз демилгеңиздер менен, өз күчүңүздөр менен кол топтоп, аны Бишкек шаары Байтик Баатыр көчөсү 35 дарегине жөнөтсөңүздөр. Атайын баракчага аты жөнүңүздөрдү жазып, тушуна жарандын колу тийиштүү документтердин номери жазылышы шарт. Керектелүүчү документтер паспорт, айдоочулук күбөлүк, пенсиялык күбөлүк, студенттик жана аскердик билеттер жарай берет. Негизги маселе эл аралык сотко берген учурда сөзсүз жергиликтүү калктын пикири дагы 100% эсепке алынат. Эң жок дегенде Кыргызстан элинин 60% дуарызды колдой турганын далилдешибиз керек. Ошондуктан кол топтоп башташыңыздарды өтүнөм. Кудай буюрса, бул жакта калган иштерди бүтүрүп алып, 25 март күнү Кыргызстанга барып калам. Урматтуу кыргыз элим, кайдыгерликтин айынан 25 жылдан бери колубузда бар байлыкты колдон албай жокко чыгарыптырбыз. Эми мындан ары баарыңыздарды мекенчил болууга чакырып, доо арызды колдоп берүүңүздөрдү өтүнөм. Көтөр башты мекенчилдер кайдасын, көкүрөктө улуу намыс кайнасын, кан манастын осуятын жоготуп, урпактарың кулга айланып калбасын. Мекенчил бол, бул турмушта башкысы, мекенчилдик келечектин ачкычы, мекениңдин баркын билгин ардайым, мекен деген бардык элдин бактысы. Мекеним бар, зор мээримини илткен, жер караба, башты төмөн ийип сен, бизге берген Кудай бийик тоолорду, бүт дүйнөнү карасын деп бийиктен. Meken sizge ömür sürüş bekerdir, meken jerin süybөгөн can beçeldir. Mezgilderdin ırgağına baş iybey, mekençil bol, mekençil bol, mekençil. Каркыра менен үзөңгү кууштун чындыгы. Күнчыгыш тарабы Улуу Кытай мамлекетинин чегарасы менен чектешсе, түштүк тарабы Хан Теңири зоосу менен чектешип, батыш тарабы Казак жерине уланган атактуу Каркыра жайлоосу жөнүндө акыркы 10 жылдан бери ызы чуулуу сөздөр токтобой келет. Кадимки Көкөтайдын ашы өтүп, Манас бабабыз кыргыздын кыргыз экенин даңаза калган Каркырага чынында кимдердин гана көзү түшпөгөн. Жайкысын жайлоонун бейиши болуп, көргөндүн көз жоосун алган Каркыра кыш келгенде тундраны жолго таштайт. Манас атабыздан бери эле Каркыраны казак талашканын койбоду. Кантсе да канча жыл кыргыз мекендеген жерин ыйык тутуп, Каркыра десе көлдүк эмес, мүлдө кыргыздын сезими дүртетет. Миңдеген жылдар кыргыздын энчисине өткөн Каркырадан эмне үчүн ушак сөз ызы чуу кетпейт деп бул көрсөтүүдө анын себептерин иликтөөнү максат кылдык. Бүгүн көл кылаасында кадимки Каркыранын өзүндө чоңоюп, көлдүн мыкты уулу аталган Садыр Жапаров жөнүндө талаш тартыш сөз көп. Кимдир бирөөлөр Садырды көлдүн көзгө басар сыймыктуу мекенчил баласы деп чаң жуузбай мактаса, дагы бирөөлөр айгойчу, Каркыраны казактарга берип жиберген деп сөз кылышат. Эл оозунда элек жок дегендей, Садыр тууралуу кандай пикирлер айтылса да, эмне үчүн Каркыранын чөйрөсүндө сөз токтобойт деген суроо жаралат. Жогорку кеңештин стенограммалык архивинен 2 жылда Садыр Жапаров Каркыра маселесин 5 жолу көтөрүп чыгып, бүтүндөй жогорку кеңешти өз эсебинен конок кылып, ошол эле мезгилде Каркыра маселесин чечүүнү сурангандыгын тактады. Быйылкы жылы бийлик Жапаровдун округуна кирген айтылуу Каркыранын бир жагын кошуна казак туугандарга берип жиберишке аз калды. Садыр бул маселени сессияда мындайча талашып, күн тартибинен кийинкиге жылдырат. Каркыра жөнүндө абдан көп талаш болуп атат. Мына Каркыранын эгасы бул жерде Жапаров Садыр отурат. Ошону угуп койгондон кийин добушка койбоймунбу байкы сунушта? Рахат. Пожалуйста.
Депутат Жапаров, сөз сізде. Урматтуу депутаттар, Мырза Аламанов, мен жанатан бери баягы тоскоол болбойн дедим. Бардыгын айтып атасыз, картадан көрсөтүп атасыз, сизде толук информация жок экен да. Биякта отуруп алып, сиз карта менен иш кылып атпсыз да. Барып туруп жеринде иш кылыш керек болчу да. Биз өткөндө барып өз көзүбүз менен да көргөнбүз, илгерки чегараны дагы билебиз. Казактар чындыгында эле бер жакка кирип пост коюп алган да. Эмне үчүн анткен? Себеби биздики таможня кыштын күнү теле жолобойт аяка. Кар басып калат да жол дагы ачылбайт. Аяк менен каттабай калат 2 ай 3 ай. Ошондон пайдаланып ерте жазда келип таможня салып баштаган. Салып куруп алган алар заңкыратып, мына могу ак жолдогудай кылып туруп. Биздин таможнянын кебетесин көрсөңүз тоок гана да кандай эмес. Ошондуктан условия жоктуктан бара албайт кыштын күнү биздин таможня. Мына биз жердин баарын ошентип алдырып ийгенбиз да. Биздин малчылар дагы сиз айтып аткан жанакы тоонун түптөрүнө бара албайт. Бер жакта эле жетет. Биздики аз союз тарагандайын азайып кеткен да малчылар. А казактар барып отуруп ээлеп эле анан биздики деп эле мурун эле биздики болчу итак эле. Мына бул силердики десе картада карап туруп ошону жасап коюп атасыңар да. Бул жер түз жер, жайыт жер. Малчылар алып чөп чаап алчу жери да, кышкы тоютун камдап алчу жер. Ошон үчүн муну ратификация кылгандан силер айтасыңар да. Мына ратификация кылып өткөзүп жибердик. Эми ушул граница менен биз кабыл алышыбыз керек. Эми таможня пост тура берсин ордунда дейсиңер да. Кабыл алынып калды деп. Ошон үчүн өз көзүбүз менен барып көрүп, мына 1-июлдан 5-июлга чейин дагы бир жолу айтып коеюн. Официально мына сиздерди чакырып атам, барып ошол жерден көрүп келип, күзүндө анан кийин кабыл алалык. 2006 жылдагы Жогорку кеңештин депутаттарынан президенттин жана өкмөттүн Жогорку кеңештеги өкүлдөрүнөн, атайын министрликтердин адистеринен турган бул комиссия Каркыра жайлоосундагы казак менен кыргыздын чегара постторуна келишип байкоо салышты. Ал гана турсун мындагы олуттуу кемчиликтерди Түп райондук акиминин орун басарына, Бажы жана чегара постунун жетекчилерине көзгө сайып көрсөтүштү. Андан кийин депутаттар Каркыранын Чааргудук деген токойчулар жашаган айылына келишип, Каркыра маселеси боюнча жергиликтүү элдин катышуусунда атайын талкуу өткөрдү. Садыр Жапаров маселени көтөрүп чыкты эле. Бул жерде эл менен жолугуш керек, элдин көйгөйүн угуш керек. Себеби бул жерде анча-мынча жерлер ошо туура эмес чек бөлүнүп калган. Мисалы кыргыз менен казак дайыма дос болуп келген. Жора жолдош, тууган катнаш, абдан жакын, бир туугандай. Бирок баягы эмнеси болсо дагы адилеттүүлүк болуш керек да. 3-чакырылыштагы Жогорку кеңеш Бакиевдин канчалык кысым кылгандыгына карабастан, Жогорку кеңештен Каркыранын чыгын токтотуп салышкан. Ошентип, Ак жол, коммунисттер, СДПК партияларынын өкүлдөрү болгон депутаттар Каркыранын тагдырын чечишти. Жогорку кеңештен 2008 жылдын 11 апрелиндеги Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамлекеттик чегара боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамды кабыл алган токтомун карадык. Бул маселеге кимдер кандай добуш берген? Каркыра элдин бүйүрүн кызыткан маселе болгондуктан Каркыранын кетишине макул болгондордун тизмесин окуй кетели. Жогорку кеңеш 2008 жылдын 11 апрелинде Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы мамлекеттик чегара боюнча келишимди ратификациялоо жөнүндө мыйзамды көпчүлүк добуш менен жактырган. Бул маселенин тегерегинде азырда талаш тартыштар жүрүүдө. Добушту берип алып актанып чыккандар андан көп. Биз ошол добуш берүүнүн жыйынтыгын айтып коюуну туура көрдүк. Макул болгондор: Баекова, Акрамов, Абдуллаева, Абдыраимова, Абдыразаков, Айдаров, Арабаев, Арысалиев, Атамбаев, Аттокуров, Байбураева, Байтеков, Бекенова, Данилов, Дербишева, Жолдошев, Джамалдинов, Жумабекова, Ибрагимов, Ибраимова, Иманалиев, Иманалиева, Исаева, Исанова, Кабаев, Кадыралиев, Калмаматов, Карабеков, Каримов, Генжебаева, Койчубаков, Кудайбергенов, Кулбаев, Куликова, Кунакунов, Курманов, Летова, Мадумаров, Мамасаидов, Мамасалиев, Молдобаев, Мырзакматов, Назаров, Наргозиев, Ормонов, Орозалиев, Попов, Рахимединова, Садыбакасова, Сакебаев, Салахидинов, Сан, Сидоренко, Сулайманов, Сыдыкова, Айтибай Тагаев, Рашид Тагаев, Төленов, Төрөбаев, Түлендибаев, Турсунбаев, Шадиев, Шен, Юсуров. Илгери Кыргызда жоону ким чапты? Алмамбет атакты Гималды Манас деп айтылчу. Анын сыңарындай кайсыл мамлекетте болбосун чегараны өлчөө, жерди берүү жана бербөө ишинин жоопкерчилиги өлкөнүн президентине жана Жогорку кеңешине берилген. Демек, Каркыранын берилишинде кол көтөргөн депутаттарды жана Акаев менен Бакиевди гана Каркыраны саттың, бердиң десек жарышат.
каркыраны берип коюп, көл ичинде эч нерсе билбемиш болгон 4-чакырылыштын депутаттары кадам сайын каркыра үчүн жооп берүүгө тийиш. Аларга эмне үчүн мындай кылдыңар деген суроо өткөн тарыхтан жана алдыдагы келечектен дайыма берилип турат. Тарыхта талаш болбосун, кыргыздын жерин ким сатты, ким берди деген суроого жооп болсун деп, кадимки 90 000 гектар жердеги эң кооз үзөңгү куушту Акаев деген президент жана төмөнкү депутаттар кол коюп, Кытайга беришкенин да айта кетели. Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине макулмун деп добуш берген депутаттар 10 май 2002 жыл. Абдрасулова, Алымкулов, Балтабаев, Куатбек Байболов, Боронбаева, Гогаев, Жолдошев, Акылбек Үсенбекович Жапаров, Жураев, Иманкулов, Карпасов, Кабай Карабеков, Жаңгуруз Каниметов, Комиссарова, Геремкулов, Гүчүков, Зайнидин Курманов, Куркмазов, Лобода, Мамбеталиева, Молдаташев, Осмонов, Субанов, Султан, Темир Аргимбаевич Сариев, Тайырбек Сарпашев, Райымкулов, Токоев, Талаконцев, Усубалиев, Кудайбергенов, Чекиев, Чермашев, Аскарбек Шадиев, Шарапов, Эркинбаев, Абдыганы Эркебаев. Ошентип, акыркы 10 жылда Кытайга жана Казакстанга өтүп кеткен жерлердин чоо жайын дагы бир рет эскерип өттүк. Каркыра менен үзөңгү куушта Казак менен Кытайга берилсин деген депутаттардын жана ошол кездеги Акаев менен Бакиевдин ысымдары такаталды. Бул маалыматтарды эч ким төгүнгө чыгарып соттоша албайт. Анткени булардын баары тарыхтын ак барагына кара тамгалар менен жазылып калган. Кыргыздын жерин, байлыгын, жан жаныбарын, токой жайлоолорун, өзөн сууларын берүүгө дит баккан кыргыздын бул кыраандарына эмне десек жарашат. Элди алдап жогорку кеңешке барып, кыргыздын жер суусун, байлыгын коргогондун ордуна башка мамлекетке бергендерди мекенчил деп айта алабызбы? Эл айткандан мурда алардын абийли козголоор бекен деген суроо жаралат. Эмнеси болсо да эл ишенимин алдап эл жерин саткандар Кыргызда болбосо экен. Ылайым мындан ары Кыргыздын бир каршы жери жатка кетпесин. Эл көбөйүп, жерибиз байлыкка толсун. Ата журтубуз бейпилдикте бактылуу өмүр сүрсүн деп тилек кылалы. Жогорку кеңештеги сот, укук маселелери жана мыйзамдуулук комитетинин башчысы депутат Садыр Жапаров да бул ишке билектирүү киришип, соттор менен чогуу чараны иштеп, сот реформасын алдыга жылдыруу багытында ал жетектеген комитет 5 мыйзам жазып, ал долбоор парламенттин кароосунан өтүп, президент дагы кол коет. Сотторду тандоо кеңеши биринен сала бирин сотторду тандап, иш акырындык менен болсо да уланып жүрүп отурат. Ал арада эл ичинде Садыр Жапаров сотторго басым жасап жатыптыр, өзүнө баш ийген сотторду кызматка алып келгени жатыптыр деген сыяктуу ар кыл кептер аралап, анан бир күнү жаалданган адамдардын тобу жогорку кеңеш жайгашкан ак үйдүн имаратына жумуш башталып эле эртелеп келип тосуп туруп алышат. Аттыгүл комитет жетекчиси Садыр Жапаровду ал ордунан алуу боюнча маселени добушка койдурушат. 2 рет добушка коюлуп, 2 жолу тең бул маселе колдоо таппайт. Кийин соңу ак үйгө уюшуп келип нааразычылык билдирген адамдар ким экени, аларды ким уюштурганы анык болгон соң, Садыр Жапаров ал чындыкты парламентте ачык айтып шардана кылат. Жашырган эмне? Бул спектакль толук бойдон президенттик аппарат жетекчиси Эмилбек Каптагаев тарабынан түздөн түз уюштурулган. Муну далилдей турган күбөлөр, фактылар толук жетиштүү. Ырасында эле жогорку кеңешке жаалданып киришип, Садыр Жапаровду кетсин дегендерди ак үйдө отурган эле үлкөн кишилер уюштурганы, ошол акцияга чыгуу үчүн кимге канча доллар бергени, ким министр башы менен айрым депутаттарга бут тоскону, телефон сүйлөшүүлөрдө белгилүү болуп, ошол аудио Садыр Жапаровдун өзүнүн колуна тийип, чындык белгилүү болот. Ак үйгө жулунуп келгендердин арасында ким турганын, ал акция кандай негизде уюшканын төмөнкү аудиолордон баамдоо анчалык кыйын эмес. Конфликтке барбай турсун да, мындай жана кыйкыра берет, жана Айкул Алатоонун балдарын астына коебуз, алар мындай кыйкырып өкүрүп эме кылып турушат да. Хорошо? Хорошо. Ошону айтып коеюн дедим, азыр Каптагаев деп башталат. Булар вообще эртең менен саат 7-8-деги мисалан койду, 9:30, 10дон баштайбыз да. 10до башталат. Мен барып мындай баш көз болуп карап берип турам. Беркилер жана кыйкырып, анын ичинде отмин кетсе анда нормально. Каптагаев жана $1000 берди балдаргачы. Таластанда бир 100 бала келбеди. Ошол. Азыр чуркашып беришет берчи. Супуга кыйын тапканга. Ошол жана айтып сиздерге кеңеш коеюн деген.
Ошо мен билем. Давай. Анда, всё, давайте. Алло. Алло, кандай? Assalamu alaykum. Yaxshi, qanday? Birinchi kun saat 10da ballarını alıp barın emeğe geldiler. Ak uyun aslında. Ballarını alıp? Barmaydı. Ne oldu? Miting kılavuz. Kıtkıravuz önemli. Hem ne boyunca? Sadır Japarov'tu gitti. Sadır Japarov'tu? Ne? Sadır Japarov mu? Soktor maçı. Hamle Turamız Kuat Tepe. Алло, Коңжбеке. Мо западный жакта толтура депутаттар турат, Турсунбеков тигилер. Ошолорду киргизип немет койбойсузбу? Азыр келем. Западныйда турат. Хорошо. СДПК жол ачык да сразу. СДПК. Мен болдум мындан башка СДПК деп эле койсун. Министр эмгиде сүйлөшүп атат пикетчиктердин диги главари менен. Чалып атат Ырсалиевке. Байке билесиз да эртең пикетке чыккан атабыз дейт. Канча бала чыгасыңар дейт. 1000ден ашык чыгабыз дейт. Каптагаев бизге $1000 берди дейт. Дагы жетпей атат, бир аз тамак ашка чуркап балдар акча издеп жүрөт дейт. Билесизби? Ооба билем деп чыга бергиле деп атат. Чыкпагыла, мирный митинг уюштургула, же болбосо мамлекетте тынччылык орносун дегендин ордуна мына отурат министр. Эгерде укуңар келсе, мен сизге берип коеюн, же болбосо эртең сиз айтпадыңызбы, факты бар, эртең коюп беремин деп. Мен сизге берейин, мына эгерде мени калп айтып атат десеңер, угуп койгула. Мына ушундай министрлер отургандан бизде кантип стабилдүүлүк болот? Садыр Жапаров өзү белсенип чыныгы калыс, көз карандысыз соттор келсин деген ниетте болуп жаткан, сотторду тандоо кеңешинен тандалып өткөн соттор негедир а кездеги президент Роза Отунбаевага жана анын жан жөкөлөрүнө жакпадыбы? Айтор Агуйду сотторду тандоо боюнча өзүнчө сынак белгиленип, соттор төрдө отурган Роза Отунбаева, Нарымбаев жана Эмили Каптагаевдардын сынагына катышып, ал соттордун жооп бергендери шылдын катары көрсөтүлүп, мамлекеттик телеканал аркылуу өзүнчө эле шоу болуп көрсөтүлөт. Садыр Жапаров жетектеген комитеттин сот реформасы тууралуу 5 мыйзамы өз учурунда парламент тарабынан колдоого алынып, президент кол койгону менен кийинки парламентте ары тарт бери тарт болуп, коалициялык ызычуулар менен коштолуп, кийин Садыр Жапаров куугунтукка алынып, абакка олтургузулуп, ал сунушта өткөрүлгөн 5 мыйзамга бийликчил күчтөр өзгөртүү толуктоолорду киргизип, өздөрүнө ыңгайлуу мыйзам кабыл алып, сот тармагында илгери Акаев, Баки убагындагы эле көрүнүш кала берди. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибине түштөн кийин добуш берүүдө Мегакомдун 49%-ын сатуу боюнча турат. Муну өкмөт киргизип атат. Докладчы болуп Темир Сариев экен. Мегаком боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2 жылдан бери мен айтып келатамын. 51%-ын өзүнчө бөлүп, 49%-ын өзүнчө бөлүп 2ге бөлүп койгон. Убактылуу өкмөт кезинде эле. Ошол бойдон бүгүнкү күнгө чейин 51%-и соттошуп атат деген шылтоо менен мамлекетке алынбай келатат. 49%-и толук мамлекеттин карамагында турат. Урматтуу депутаттар, мен сиздерге былтыр мурдагы жылы ушул схеманы таркатып бергенмин. Муну оюн кылып бөлүштүн кереги жок. 51-49 кылып. Бул 100% эли сейиптики болчу. Мынакей мен азыр дагы таркатып берем, карап коюңуздар. Мына Минюстун берген каты турат. 100% эли сейиптики деп 4-июнь 2009 жылы 100% регистрациядан өткөн. Мегакомдон күнүнө $2 миллион тегерегинде выручка түшөт. Биз өзүбүз тебелеп жүргөн акчаны каяктагы бир инвестор деген ат менен шылуундарга берген атабыз. Артында мен мындай билем сыртынан, колунан кармап алган жокмун, бирок бир $4-5 миллион чөнтөк кызыкчылык үчүн ушуну сатабыз деп атат. Муну сатпаш керек. Мамлекет өзү иштетиш керек. Анан эле шылтоодо мамлекетте муну башкара турган менеджер жок, анан иштете албайбыз, талатып ийебиз, тонотуп ийебиз деп. Анда эмнеге премьер-министр иштеп атат? Министрлер эмнеге иштеп атат анда? Анда бардыгын таркатып туруп эле өкмөттү инвесторлорго бербейлби Кыргызстанды башкаргыла деп. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, каршы бериңиздер буга. Болбойт мындай талатып тоноткон. Урматтуу депутаттар, мыйзамдарды оптом эле кабыл алып атабыз, өткөзүп эле атабыз. Мына азыр 45-чи маселе болуп дастан өтүп кетти. Сата элек эмнебиз калды мамлекетте? Биздин мамлекет эле калды сата элек.
Баткенди саталы, бага албай калдык, коргой албай калдык деп. Кудай сактасын. Ошон үчүнчү мындай да көлдү, нарынды саталанда. Ай, урматтуу депутаттар, дастан прибыль берип аткан предприятие. Эмне үчүн сатышыбыз керек? А Мегаком боюнча болсо, Мегаком да сатпаш керек 49%. 51%. Рахмат. Сунушуңуз болсо айтыңыз. 2 мүнөт да бербейм. Сунушуңуз болсо айтыңыз. Конкретный сунуш кандай? Мен баары регламент боюнча кетем. Мөкөңөрдөн укпайм. 3-чү микрофон. Конкретный сунуш 45-чи маселени кайра добушка коюңуз. 64 менен түшүнбөй басып койду көпчүлүгү. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына Мегаком боюнча, анан Дастан боюнча сатылсын деп колдоп бердик, Мына урматтуу өкмөттүн өкүлү Тайырбек Сарпашев, Темир Сариевдин предложениялары менен кирип атыптыр. Парламенттин колу менен жасап атасыңар ушунун баарын. Умышленно билип туруп, алтын жумуртка тууп берип аткан тоокторду сатып атасыңар да мындайча айтканда. Тарых алдында баары бир жооп бересиңер ошону. Журтум, абалкынды сурасам, атагы дайым кылымга. Ак калпак кыргыз элелик, анда биз кимден кем элек? Калкылдап жаткан тетиги Кытай журтка тең элек. Бүгүн күндү сурасам, бүк түшүп эле кем болдук. Кенибизге ээ болбой, келгиндерге жем болдук. Эгемендик алганы этек жеңин узарбай, элкин куштай учалбай, айкөлдөн калган кайран эл абыкеге басындың. Ооп кетип аргасыз оруска кирип чачылдың. Көркүң калбай байыркы, көбөштөргө жем болдуң. Канаты барат жайылып катар учкан куш элек, казак журттан кем болдуң. Өсүп барат күнүгө, өз тууганым дече элек, өзбекке кайдан тең болдуң. Атаңдын көрү дүнүйө, маасы жокто менсинип көлөс чыгат турбайбы? Манас жокто арманай көбөш чыгат турбайбы? Курманбек Аскар ажоолор кудум көбөш болушту. Кан таладай талашып, каныңды мыктап сорушту. Каратып туруп өзүңдү, какшасаң укпай сөзүңдү, кайран жерин каркыра казакка берип коюшту. Кумунан алтын куюлган, кум төрдү талап тоюшту. Үзөңгү коушуң үзүлдү, үлдүрөп көзүң сүзүлдү. Эңгиредин кайран эл, эптей албай күчүңдү. Ойлонуп көрсөк капырай, ордоңон бирөө чыкпады оң жоручу түшүңдү. Айнып кете жаздадың, арака салып күчүңдү. Курманбекти кубалап айдасаң да Аскарды, арманда бирок жүрөмүн, кузгун чокуп отурган кум төрүңө күйөмүн. Элге тийбейт жарыгы, эмнесине сүйөмүн. Айланайын бугун төр, алты кылым кассын деп, атпай журтум кор болбой, аманат жаным баксын деп, айкөл манас калтырган ата мурас кенеле. Айдасаң кетпей айланган, аркар жүргөн төреле, Арстанбек Калыгул аптала ырдап бүтпөгөн, айдыңы артык жереле. Кумунан алтын куюлуп, кулжасы жүрчү чууруп, аркара баккан дайрасы, ат чабын жерге угулуп. Бир көргөн адам кете албай, айланып келчү бурулуп, карагайы тирелип, катарлаш чуркап миңелик, көңүлүн көккө серпилчү, көркүнө көздү жиберип. Алтынына кызыгып, ай түнөгөн кум төрдү абыке көбөш жайлады. Карасаң көңүл тойгузган касиет урку калбады. Бүркүт жетпес аскасы бүлүнүп чыкты далдалы. Булагын аккан өчүрдү, мөңгүсүн бузуп көчүрдү. Аңкайып турбай кыргызым, ачсаң боло көзүңдү. Түрүйлөй оюп жатпайбы, олтуруп алып төшүңдү. Кайышып кетет кабыргаң, калкып жаткан кайранто, калбай токшойт шекилди. Колпунуп жатчы кум төрүң, кулжасы качып кур болду. Кубарып өңүс сур болду, карагай калбай чар болду. Кайсы бирин айтасың, караган жандар маң болду. Казганына жараша казыктай алтын артпады. Кайбирин жүрчү жериңди канадалык таптады. Катырып жатат булар деп, калкыңдан чыккан көбөштөр кайраларды мактады. Кимге айтасың муңуңду? Кулжаң төрдөн курулду, сиянет төгүп жиберип булгап турат суунду. Каз өрдөгү аралаш качырды көлдөн куунду. Уктабай турат кантебиз уу кошулган жуунду. Көрмөксөм болбой кыргызым, көтөрчү бийик тууңду. Эки тартсаң үзүлсө эчең кулач арканды, эштиргенден не пайда? Эл көрбөсө пайдасын келемишке кайдагы, келбети артык кум төрдү тештиргенден не пайда? Кыргыз дейсиңер, кылдай намыс болбосо, кимдигиңден не пайда? Жоготуп карап отурса, жорудай өзү кошулса, бийлигиңден не пайда?
Афириске кайдагы калтырыппыз алданып, калкын буга көңүл бөл карап турбай жарданып. Өзүбүз алтын албасак, өндүрүшкө салбасак, жарып кете албайбыз жалаң эле мал багып. Алдамчыдан коркпостон алка жалка алышып, жемиңди бөөдө жедирбей, жетчү жерге барышып. Мындай болот деп айтып, мыйзамга такап чабышып, энебиздей комтөрдөн энчибизди алалы. Ата мурас алтындан ажырап кантип калалы. Барскоонду чаңдатып, баардык атты айдатып, куржунга салып, үптөтүп, сылай-сылай жүктөтүп, бар алтыным комтөрдөн артып алсак не болот? Афиристен алтынды тартып алсак не болот? Эстесем күйүп кетемин, тушагыда келишкен, эшегиде жарашкан, эртеңкиси көрүнбөй, ээрден ооп бараткан эл болдукпу, болбогон. Көчүгүн оюп жатса да, көтөрүп башын койбогон, уара тартып курган баш ушуларды ойлоном. Бирок башкалар башын катканда, кошулуп жеп жатканда, кумтөрдү айтып кеп кылган, Канадага жедирбей алыш керек деп турган колдош керек Садырды. Козгоймун деп кумтөрдү колуна кишен салынды, бар болсоң калкым үн каткын, бага бербей жаныңды. Катуу тийди бийликке, Канадага талатпай кагылайын кумтөрдү кайра алалы дегени, капыстан чыгып калат деп канчалардын жегени. Калкына күйүп Жапаров комиссия түздүрүп, кумунда жаткан катылып кумтөрдүн сырын аштырды. Экологияны буздун деп, эми кайра кускун деп Центайраны шаштырды. Кандай болуп кетет деп, Садырын касса түпкө жетет деп, айласы кетип бийлигин абагына жаптырды. Аргай жактан эл келип, ала тоо аянт толгондо, улутка тийсин кумтөр деп, улуу сөздөр болгондо, калкым жакшы билесиң, калың элди бу Садыр капта деген жок эле. Акталыш керек акыры, анткени иши оң эле. Анан да бийлик айткандай, Максимдин үйүн атайлап басып алган жок эле. Өз колунан тигинин сатып алган жок эле. Нак акча берип башкадан ырас болчу алганы. Акыйкат соттор караса, анын да чыгат жалганы. Аябай ушул чекилик Садырдын атын өчүрүп, саргайып жазган эмгегин Сариев алды көчүрүп. Жырга окуп турду го, жикага барып көшүлүп. Кайсактабай темирсен калп эле бекер танбачы, чеги болот арыштын чениң менен алдачы. Окшошуп турат жазганың, бечетине бечети, тамгасына тамгасы. Акылдуунун бир элең артыңан бирөө түртсө да андай ишке барбачы. Айлантпай башты анчалык арабаң түздеп айдачы. Кабыргаңды сыздаткан кандай иштер болгонун, куу түлкүдөй Канада кумтөрдү кантип соргонун, комиссиясы Садырдын казып чыкты билебиз. Ак мөңгүнүн үстүнө уу топурак төгүптүр, ушуга абдан күйөбүз. Жол бергендер бул ишке жооп берет деп жүрөбүз. Жапаров жазып чыкты го. Энеси Талак Центара 260 тонна алтынды эритип багалыптыр. Кыргыз сага жетет деп 1,5 тонна алтынды бизге бере салыптыр. Калыска сокур барса да как эле түштө баарыңды алдаганы аныктыр. Алтыныңды кумтөрдөн Аскар менен Курманбек аралаш жешип маарыптыр. Элестетип көрсөңөр, эңгезер тоодой бар экен, тоннасын санай келгенде 77 нак экен. Ошончолук күмүштү оңой гана Центера оп тартып койгон турбайбы? Ошого болдук муң кайгы. Кантип жутуп жатканын кашайып эч ким көрбөптүр. Билбеңсен болуп Канада бир мыскал күмүш бербептир. Комиссиялар мурунку катып элден жашырып, калкка чынын айтпады. Жалпыга муну жар салып, Жапаров жолдон кайтпады. Жыргатпайтып Центера жикадан далай какшады. Кумтөр десең кубарып, бүркөлө түшөт кабагы, Салянова жанагы. Калкка күйгөн жан болсо, кумтөрдүн сызып карызын билмексен болуп калабы? Болбосо, жолуң болгурайда 1,5 миллиард акчаны списать этсе болот деп, жолун таба салабы? Кубангандан Үсөнов калпагын көккө ыргаган, жогорку айткан акчаны жогото салып жыргаган. Колунан келбей эч нерсе кокуйлап кыргыз ыйлаган. Акылдуусун кандайыма ак үйдө бар Чадыяр, аты болсо Данияр, өзүн Арымбайдын уулу. Көмүскөдөн бут тоскон көрбөдүк мындай кууну.
Жапаров эми казат деп, жашырганды жазат деп, азапты тартар бекенбиз аягы болот чатак деп, көшөгөнүн артынан көп салыптыр чууну. Ак үйдө кулак алтымыш, акыры минтип угулат. Кум төрдү жешкен далайлар кусабызбы эми деп куу түлкүдөй кубулат. Жанынан коркуп бу бийлик Жапаровду жасалма жапкан өңдүү туйлат. Чыгат тура акыры чындык гана чыңырат. Абайласак бу садыр алтыныңды алдырбай, азуулуга чалдырбай, азапты тартып турганы. Акыры баары билинет, атпайга керек уулуңдун аман болсун бир жаным. Акыры баары билинет, атпайга керек садырың аман болсун бир жаным.